Бүгүн мен сиздер менен өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп, үйдөн чыкпай эле онлайн иштеп, кошумча киреше табууга кандай мүмкүнчүлүк тапканым тууралуу айтып бергим келет. Учурда көптөгөн адамдар интернет аркылуу акча табуунун жолдорун издеп жатышат. Айрыкча Кыргызстанда үйдөн иштеп, ыңгайлуу шартта киреше табуу көпчүлүк үчүн кызыктуу болуп жатат. Каражаттарды М-банк, Optima банк же болбосо USDT аркылуу чыгаруу мүмкүнчүлүгү мындай ишти дагы ыңгайлуу кылат. Бир жолу мен айкос долбоору тууралуу билдим. Албетте, башка адамдар сыяктуу эле мен дагы башында этият мамиле кылдым. Азыр интернетте ар кандай сунуштар абдан көп. Ошондуктан мен дайыма биринчи кезекте баарын өзүм текшерип көрүүгө аракет кылам. Мага биринчи кезекте долбоор тууралуу маалыматтар, колдонуучулардын пикирлери жана адамдардын өз тажрыйбасы менен бөлүшкөн видеолору кызыктуу болду. Анткени мен үчүн жөн гана сөздөр эмес, чыныгы адамдардын тажрыйбасы жана жыйынтыктары маанилүү. Эле сайтта расмий лицензия бар экендиги жана долбоор тууралуу кошумча кепилдиктер көрсөтүлгөнү мага ишеним берди. Дал ушундай маалыматтарды карап чырып, мен өзүм сынап көрүүнү чечтим. Мен үчүн эң негизги көрсөткүч биринчи жолу акча чыгарганым болду. Баары кандай иштей турганын өзүм текшерип көргүм келди. Каражаттарым картага ийгиликтүү түшкөндөн кийин мен бул багытта мындан ары дагы иштеп көрүүнү чечтим. Азыр мен бул долбоор менен 2 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келем. Ушул убакыт аралыгында бир нече жолу каражат чыгардым жана чоң тажрыйба топтодум. Мен үчүн бул үйдөн иштөөгө ыңгайлуу болгон онлайн жумушка айланды. Мен энемин, менин балдарым бар. Декреттик өргүүдө жүргөндө жөн гана үйдө отурбастан, өзүмдү өнүктүрүп, пайдалуу иш менен алектенип, жеке кирешем болгум келди. Ошондуктан мен онлайн иштөөнүн ар кандай жолдорун издей баштадым. Азыр бул ишти үй бүлөм менен айкалыштырып, өзүмө ыңгайлуу убакта алектенүүгө мүмкүнчүлүк алдым. Мен өзүмдүн Telegram каналымды жүргүзөм. Ал жерде өз тажрыйбам менен бөлүшүп, иш процессим тууралуу айтып, долбоор боюнча көбүрөөк маалыматтарды чыгарып турам. Ал жакта дагы бул мүмкүнчүлүккө кызыккан жана уроолорун берген адамдар бар. Ал тургай, менин таежем дагы бул долбоорду колдонуп баштады. Башында ага түшүнүү бир аз кыйын болду. Көп нерсе белгисиз эле. Бирок мен ага баарын түшүндүрүп, жардам бергенден кийин ал дагы көнүп иштеп баштады. Бирок дароо айтып коеюн. Мен сиздерге сөзсүз түрдө ушул долбоорду тандаңыздар деп айтпайм. Ар бир адам маалыматтарды өз алдынча изилдеп, өзү чечим кабыл алышы керек. Жеке мен үчүн эң маанилүү болгон нерселер. Биринчиси долбоор тууралуу расмий маалымат жана лицензия. Экинчиси колдонуучулардын пикирлери жана алардын тажрыйбасы. Үчүнчүсү онлайн иштөө мүмкүнчүлүгү жана ыңгайлуулугу. Ошондой эле каражаттарды ыңгайлуу жол менен чыгаруу мүмкүнчүлүгү дагы маанилүү факторлордун бири болуп саналат. Мындан ары дагы өз каналдарымда ар кандай киреше табуу жолдору, пайдалуу маалыматтар жана жеке тажрыйбам менен бөлүшүп турам. Бирок эсиңиздерде болсун, интернетте жөн эле баскычты басып эле акча алып келе турган кереметтүү жол жок. Ар кандай иш убакытты, көңүл бурууну жана жоопкерчиликти талап кылат. Эгер жаңы нерсени сынап көргүңүз келсе, биринчи маалыматтарды окуп, түшүнүп, андан кийин гана чечим кабыл алыңыз. Бул видеону аягына чейин көргөн ар бир адамга чоң рахмат. Эгер видео сиздерге кызыктуу болсо, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Мен сиздердин билдирүүлөрүңүздөрдү окуп, мүмкүн болушунча жооп бергенге аракет кылам. Ошондой эле, жаңы видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн каналыма катталып коюңуздар. Эгер суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазсаңыздар болот. Же Telegram аркылуу байланышсаңыздар болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо жолугушканча.